Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, колдоочулары, хейтерлери. Азыр мен Чыңгыз Айтматов көчөсүндө турамын. Жалал Абад шаарында мурдагы Хажыбаев көчөсү. Өткөндө тегерек столдо ушул көчөнүн жашоочулары менен таанышып, сүйлөшүп калдык эле. Ошондо бир көйгөйүн айтты эле. Бул көчө жанагы бир нече жолу биз Береке базарды көрсөткөнбүз. Ичидеги проблемаларды, жамгырдан кийин, жаздагы чаң, күздө жамгыр, суу тезеден депчи. А бирок бул Береке базарды эле көйгөй эмес экен. Бул азыр көрсөтөмүз силерге. Бул көчө Береке базардын арт жагында. Жазында билесиңер, бул жерде Коон Даруз базар болот, тиги овощной базар турабы, тиги картошка базар. Бул Чыңгыз Айтматов көчөсү. 9 этаж үйлөр курулган, көрүп турсаңар керек. Айда эми көйгөйүңүздү айтсаңыз, эмне проблема бул жакта? Основной, постоянно көп машиналар өтөт, чаң, балдарыбыз эшикке чыга албайт. Бул машиналар эмнеге өтөт бул жака? Бул базарга, оптовый рынок. Оптовый рынокко кирген базарлар, а бул жол өтөт, постоянно түнү менен эч токтобойт. Күнү машина өтөт. Бул жер асфальт болгон үчүн чаңыйт экен, жазында чаңыйт. Мен көрүп турам, бул жол. Муну силерди дарбазаңардан бийик турат да. Бир видео жөнөттүңөр. Жамгыр жааганда үйгө кирип кетет экен, Үйгө чейин кирип, суу басып кетет, лотоктор жок. Канча бир 10-15 сантиметр басабы, канча? Үйгө чейин басып кирет суу. Эми эмне сунуштаган ушу асфальт кылып берсе, лотокторду коюп. Бул асфальт, лоток коюп да. Чоң машиналарды өткөзбөгөнү неме койсок да жакшы болот эле, знак коюп. Эми бул чоң машина өткөзбөйүн десе, бул жакта базардын өзүнүн жолу бар да. Базарды бул жолдон башка ар жакта 2 жолу бар дагы, Ошол жака салбай, алар бул жака салып атат. Туурабы? Эми биз Жалал 3-4 любой время. Уйкуда тынччылык жок экен да. Эми мен түшүнгөнүм боюнча бул Жалал Абад шаарга карайт бул жер, туурабы? Это Сузакка эмес, это Жалал Абадка. Эми ушул Жалал Абад шаарынын бийлигиге, ошол мэриясы дагы, жолдорду караган мекемелерден суранып кетет элек. Ушул жерди кандайдыр чара көрүп, же чоң машиналарды тиги жолдон киргизип, бул жолду дагы эле лоток коюп, асфальттап берсеңер. Ушул жерди жашоочуларды сураныч болуп атат бул. Эми өткөндө көп эле сүйлөшкөнүбүздө, азыр башкалар иштеп окшойт. Мына Айда өзү чыкты. А бирок ошондо бир өткөндө 5-6 адам менен сүйлөшкөн элек. Домдогулар бардыгы. Домкомдор бир жана кылган, подпись. Собирать этип, мэрияга алып баргансыздар. Кандай, эч кандай жыйынтык чыкпадыбы? Чыкты эми 2024кө деп. 2024 чейин болбойт да. Тезирээк кылып берсе. Эми азыр 2 миллиард бөлүнүптүр Жалал Абадка. Ошону эсебинен тезирээк кылып беришке мүмкүнчүлүк болсо жаса бергиле. Рахмат баарыңарга.